19 март. Жакшы кабардын 6 сүйлөмдөн турган кыскача баяндамасы. Себеби Машаякта бизди Кудайга алып келүү үчүн, биздин күнөөлөрүбүз үчүн бир ирет азап тартты. Адил адам, адилетсиз адамдар үчүн азап тартты. 1 Петр 3-бөлүм 18-аят. Сизге жакшы кабарды түшүнүп, андан рахат алып, аны бөлүшкөнгө жардам берүү үчүн анын төмөндөгү кыскача мазмунун сунуш кылам. 1. Кудай бизди өзүнүн даңкы үчүн жараткан. Алыстан менин уулдарымды, жер кыйрынан менин кыздарымды алып кел. Менин ысымым менен аталган, өзүмдүн даңкым үчүн жараткан, түзгөн жана орноткон ар бир адамды алып кел деп айтам. Ишая 43-бөлүм 6-7 аяттар. Кудайдын мүнөзүн жана адеп ахлактык сулуулугун чагылдырышыбыз үчүн ал ар бирибизди өзүнө окшош кылып жараткан. 2. Демек ар бир адам Кудайдын даңкы үчүн жашашы керек. Ошентип, ичсеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да баарын Кудайды даңкташ үчүн кылгыла. 1 Корунтуктар 10-бөлүм 31 аят. Кудайдын даңкы үчүн жашоо бул аны сүйүү, ага бекем ишенүү, ага ыраазычылык билдирүү, ага баш ийүү, аны баарынан жогору баалоо. Ушуларды кылганда биз Кудайдын даңкын чагылдырабыз. 3. Ошентсе да биз баарыбыз күнөө кылып, Кудайдын даңкынан айрылып калдык. Себеби бардыгы күнөө кетирип, Кудай ээ кыла турган даңктан айрылып калышкан. Римдиктер 3-бөлүм 23 аят. Анткени алар Кудайды таанып билип туруп, аны Кудай катары даңкташкан жок. Ага ыраазычылык билдиришкен жок. Өлбөс Кудайдын даңкын жок боло турган адамдын, канаттуулардын, жаныбарлардын жана сойлоп жүрүүчүлөрдүн бейнелерине алмаштырышты. Римдиктер 1-бөлүм 21-23 чейинки аяттар. Эч кимибиз тиешелүү түрдө Кудайды сүйгөн жокпуз. Ага ишенген жокпуз. Ага ыраазычылыгыбызды билдирген жокпуз. Тили алчаак болгон жокпуз жана аны баалаган жокпуз. 4. Демек, биз баарыбыз түбөлүк жазага татыктуубуз. Анткени күнөө үчүн жаза өлүм. Ал эми Кудайдын белеги Теңирибиз Машаяк Ыйса аркылуу бериле турган түбөлүк өмүр. Римдиктер 6-бөлүм 23 аят. Теңирибиз Машаяк Ыйсага баш ийбегендер, Теңирден жана анын кудуретинин даңкынан ажырап, түбөлүк өлүм жазасына тартылышат. 2 Тессалоникалыктар 1-бөлүм 9 аят. Булар түбөлүк азап чегишет. Адил адамдар болсо түбөлүк өмүргө ээ болушат. Матай 25-бөлүм 46 аят. 5. Ошентсе да, Кудай өзүнүн улуу ырайымы менен уулу Иса Машаякты бул дүйнөгө күнөөкөрлөргө түбөлүк өмүргө жол ачуу үчүн жиберди. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Жакан 3-бөлүм 16 аят. Машаяк биздин ордубузга каргышка калып, бизди мыйзамдын каргышынан кун төлөп куткарып алды. Галатиялыктар 3-бөлүм 14 аят. Себеби Машаякта бизди Кудайга алып келүү үчүн, биздин күнөөлөрүбүз үчүн бир ирет азап тартты. Адил адам адилетсиз адамдар үчүн азап тартты. 1 Петр 3-бөлүм 18 аят. 6. Демек түбөлүк өмүр бул Машаякка Теңир, куткаруучу жана өз жашоосунун эң жогорку баалуулугу катары ишене тургандарга берилген бекер белек. Теңир Иса Машаякка ишен, ошондо куткарыласың. Элчилердин иштери 16-бөлүм 31 аят. Эгерде сен өз оозуң менен Ыйсаны Теңирим деп ачык таанысаң, Кудайдын аны өлгөндөрдүн арасынан тирилткенине чын жүрөгүң менен ишенсең, анда куткарыласың. Римдиктер 10-бөлүм 9 аят. Силер ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. Эч ким мактанбашы үчүн, бул кылган иштерден да эмес.
Эфестиктер 2-бөлүм 8-9 аяттар. Азыр мен жашап жаткан жокмун. Менин ичимде Машаяк жашап жатат. Ал эми азыркы денедеги жашоомду айта турган болсом, мени сүйгөн жана менин ордума өзүн курмандык кылган Кудай уулуна болгон ишеним менен жашап жатам. Галатиялыктар 2-бөлүм 20 аят. Теңирим Машаяк Ыйсаны таанып билүү артыкчылык үчүн башка нерсенин баарын пайдасыз деп эсептейм. Машаякка ээ болуу үчүн баарынан баш тарттым. Филиппиялыктар 3-бөлүм 8 аят.